Салам достор. Менин жакшы эле угулуп атабы, көбүңөр эле угулбады деп атаңар. Билбейм, ар кимге эле кандай угулат. Мисалы, үнүн чоңойтсаңар жакшы болот деген үмүттөмүн да. Анан черешня жөнүндө тартып коеюн дедим, жөн турбай. Бүгүн күндөгү кийип жүргөн кийиммен үшүп, ичи утепленный могул парадный кийимим бар эле, ошону кийип барайын дедим атайынчы. Обедке чейин жакшы иштедим, анан обедтен кийин расслабон кармап койдум да, аябай курсак тоюп, уйкуга тартып, эч кылгым келбей. Бул розовый кийимди кийип барсам эле чөп-чөрүндөй болуп калды го, анткени жамгыр жаап балып атат да, ошолорду балчы деп баскан сайын ылайлар чачырап, өзүм да бир кичине жерим кир болсо эле уялып берем. Үйгө кетип калсамбы деп ойлонуп анан кой деп иштей бердим. Башкалардыкын карасаң ылай го. Видеону акырын тартабыз, өзү бул жерде видео тартканга болбоорун билесиңер, Жакшы рядка түштүмбү билбейм, айтор. Терип эле атам шыпылдап эле. Может, топ пикер болоюн деп калдым окшойт. Кебетеме көңүл бурмай жок, өзүнчө ишке берилип иштеп атканда кыз таза. Кроссовка кийип атам. Кроссовка кийбесе өтүктө оорда мындай база албай каласың. Еще менин өтүгүмдүн чулгоосу айрылып кеткен жыртылыпчы. Ойлоп атам, айылда эле чулгоого материалды таңып алышат го бутка. Ошентип алсамбы деп. Сууктар иштенге ар бир черешняны үзгөн сайын колуңарга суу өтөт, ошону билгиле. Ана бутума да ойлонуп атам, чото калың байпак кийсемби деп алдаантип, модный байпактарды алып олуптурмун, раса бутка сыз өтөйүн деп атат го. Анын үстүнө магазинге да барып келдим, Кудай буйруса эртең чыгарам го видеосун. Ошол Кудай буйруса 80 фунттан ашык эле иштеп атам. 80 фунтту өзүңөр көбөйтүп көрсөңөр болот Google'дан. Так. Черешняны терпиткенден кийин общий бир ведерканын ичи 6 кило чыгат да. Газибого 3төн гана ящик алып барууга уруксат. Мынтип сайз грейдинг кылабыз, размерге бөлүпчү. Анан, конечно, арабиштерди ыргытабыз. Даблдарды билесиздер, учкачып калган черешняларды экиге бөлөбүз. Так, мына уже эле бисмилла дегенде эле арабиш. Ушинтип бөлүп тез-тезден эртерээк жан талашып иштегенге аракет кылабыз да. Жаныбызда аларга карагандачы. Мен бирок бир жаман жерим бар. Жаныма мындай аябай кыйын иштеген адамдар түшүп калса, духум түшүп калат. Анан ошон үчүн мен стараюсь да, более-менее иштеген адамдардын жанына түшкөнгөчү. Так. Тез-тезден салып. Мындайдан обедке чейин мен 23 ящик кылдым, мондай ящиктенчи. Анан обедтен кийин 24 кылдым. Кээ бир элер обедке чейин аз кылып, кайра обедтен кийин көп кылышыптыр. Меники наоборот болду. Могул предыдущий адамдардын стиктерин да алабыз. Өзүбүздүн стикерибизди чаптайбыз. Ар бир адамга номери болот. Меники мисалы 369 деген. Оңой чаттап калса болот. Бири-бирибизге тийише беребиз да. 369 депчи, go to caravan деп. Go to caravan деген түшүнөсүңөр да, норма берилет, ошо норманы кыла албасаңар go caravan болосуңар. Ал дегени иштеген убактыңарда акчаны полный төлөп берет. Go caravan болуп үйүңөргө кетип барып эс алсаңар, ал убакта силердин напарниңер же коллегаңар акча иштей берет. Ошонусу гана жаман. 3төн гана алып барабыз газибого. Жумуш бүткөндөн эң жаман нерсеси ушу рабиш болуп аткан да. Жерге түшүрө беребиз, там мындай сайз грейдинг деп коет. Бир определенный диагоналда эмендейчи, ошо черешняны ошондон кичинекейлерин бүт ыргытабыз рабиштеп. Рабиштерди жеп эле өлдүк го. Мындай деле алча каалагандай жейсиң, мен просто рабишке сонун алчалар түшүп калат го. Жалко да ыргытыш. Бизде рабишти да аябай текшерет. Рабишке жашнакай черешнялар кетип калса дагы, же анал алчалардын бутактары сынып калса дагы го кыла берет. Ошон үчүн башты иштетип, черешняны рабишти собрать ете беребиз. Анын үстүнө чыгып тейлеп коебуз. Анал веткаларда болсо, могу пакеттер турат го кара. Ошолардын кычык-мычыктарына салып, тыгып, болушунча аракет кылабыз да. Так. Рабишке да акча төлөнөт. 1%. Ой, жолугум түшүп калды. Эч ким жокпу? Бул жак Легра деп коет, чекке тарапты Легра деп айткам. Леграны болсо өзү чогултуш керек. Мен бирок жалкоом кармап чогулткан жокмун.
жумуш бүткөндөн кийин сөзсүз оозумду карайм. Баягы эле мен көп жейм го. Бийлегенге, конечно, маанай болот да.